Konsun deşi бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Салом алейкум, менин мекендештерим, досторум. Баарыңыздарга Америкадан чоң салам. Америкада айтылгандай Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday деп 7 күндү айтабыз. Бүгүн Saturday, суббота. Менин анча-мынча бош убактым болгонуна жараша сиздерге бир чакан видео даярдап тартуулайын деп чечтим. Анткени өткөн видеодо мен сиздерге айткам, суббота, воскресенье күнү бош болгондо сиздерге бир эки темада жакшынакай видео даярдап берейин деп. Биринчи тема бул жакында ойнотулуучу Green Card оюну боюнча. Эртең воскресенье Sunday болот. Ошондо мен бош убактымды таап, мен жашаган Колумбус шаарындагы бир-эки мечитти сиздерге көрсөтүп, видео тартканга аракет кылам. Негизинен алганда, достор, менин видеолорум арасында ушу Green Card оюну боюнча бир 2-3 видео бар. Ошого карабастан мен шашпай, видео жарым саат андан ашып 1 саатка чейин кетиши мүмкүн. Ошол убакта мен сиздерге Green Card оюну боюнча толук 100% маалымат бергенге аракет кылайын, достор. Анда баштайлы. Достор, негизинен алганда Green Card оюну бул эмне деген суроого мындай жооп берсек болот. Жыл сайын Америка Кошмо Штатынын Госдепартаменти дүйнө жүзүндө жашаган элдер үчүн Green Card оюнун уюштуруп берет. Бул Green Card оюнуна катышып уткан адамдар 55.000 адам болот жыл сайын. Бул адамдар Америка Кошмо Штатынын территориясына официалдуу түрдө кирип, жашаганга жана иштегенге уруксат алышат. Бул Green Card'ны утуп алган адамдар кийин Америкага келгенде 1-2 айдын ичинде Green Card деген жанагы жашыл карточканы колдоруна алышат. Бул карточка ар бир адамга 10 жылга берилет, достор. Эгер сиздер 5 жылдан кийин Америка жарандыгын алгыңыздар келбесе, ошол жашыл Green Card'ны дагы 10 жылга узартып алсаңыздар болот. Дагы 10 жылдан кийин ал карточканын срогу бүтүп калса, дагы 10 жылга узартып алсаңыздар болот. Ошонун негизинде биз мындай түшүнсөк болот. Бул жашыл Green Card адамдын өмүрүнүн аягына чейин бериле турган карта. Сиздер ар бир мөөнөт бүткөн сайын 10 жылга узартып алып колдонсоңуздар болот. Американын территориясында жашасаңыздар болот. Каалаган учурда өзүңүздөрдүн өлкөгө чыгып турсаңыздар болот. Анан эгерде сиздер 5 жылдан кийин Америка Кошмо Штатынын жарандыгын алып, Америка Кошмо Штатынын паспортун алам деп ойлосоңуздар, анда 5 жылдан кийин сиздер документиңиздерди тапшырасыздар. Чакан интервью болот. Ошо чакан интервью бүткөндөн кийин, определенный сроктон кийин сиздердин колуңуздарга Америка Кошмо Штатынын паспорту колго тийип, жарандыкты аласыздар, достор. Green Card лотерея оюнуна Кыргызстандын жарандары жыл сайын катышалат. Эгерде статистиканы карасак, өткөн жылкы оюнга Кыргызстандан 133.063 адам катышкан. Ошолордун арасынан 2.000
100 мекендешибиз грин карта оюнун утуп Америкага официалдуу түрдө жашоого уруксаттарын алышкан. Бул жылы болсо 2023 деген грин карта оюну жакында башталат. Бул оюн 7 октябрда башталып 2021. Ошол эле жылдын 10 ноябрына чейин ойнотулат. Быйыл биздин Кыргызстан мамлекетине Америка Кошмо Штаты 2300 грин карта бөлүп жатат. Көптөгөн адамдарыбыз катышат. Мисал алсак 150 миң киши катышы мүмкүн, 200 миңге чейин катышы мүмкүн. Бирок ошолордун ичинен грин картага туура катышса дагы 2300 гана биздин мекендешибиз грин карта оюнун утат, достор. Бул абдан аз көрсөткүч, бирок ошого карабастан дагы жыл сайын биздин мекендештер Америкага келип, грин карта оюнун утуп, официалдуу түрдө бул жака келишип, өздөрүнүн жашоосун улантып, иштеп, буттарына туруп, бул жактан машиналарды алып, үйлөрдү алып, англис тилин үйрөнүп, жакшынакай турмуштарын улаганга шарт бар, достор. Досторум, бул грин карта оюнуна катышуунун эң негизги шарттарынын бири, бул оюнга катышам деген адам 18 жашка толук чыгыш керек. Экинчиси, бул катышам деген адамдын загран паспорту болуш керек. Үчүнчүдөн, бул адам 11 классты ийгиликтүү аяктап, колунда мектепти ийгиликтүү бүттү, 11 классты бүттү деген аттестат болуш керек. Достор, азыр айтып кеткендей, эмне үчүн аттестат керек деген суроо туулушу мүмкүн. Анткени Америка Кошмо Штаты өзлөрүнүн территориясына кирип жаткан адамдардын билимдүү болушун каалашат. Жок дегенде 11 классты бүтүп, колунда аттестат болуш керек. Эгер сиздерде аттестаттан тышкары жогорку окуу жайды бүткөн дипломуңуздар болсо, негизинен алганда, мисал келтирсек, Кыргыз техникалык университетин бүтсөңүздөр, ар кандай институттардын диплому болсо, бул абдан сонун болот. Кийин интервьюга киргенде Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы посольствосунун консулу сиздерге берген биринчи суроосу ушундай болуп калышы мүмкүн. Сиздердин кандай билимиңиздер бар? Ошо билимиңиздерди тастыктаган документти мага көрсөтсөңүздөр деп. Ошондо сиздер, эгер менин толук мектепти бүткөн 11 класстын аттестаты жок, мен 9 деле бүтүп кетип калгам десеңиздер, ошол жообуңуздар сиздердин интервьюдан өтпөй калышыңыздарга өбүлгө болуп калышы мүмкүн. Эгер сиздер 11 классты бүттүм деп тастыкталган документиңиздерди көрсөтүп, андан тышкары башка жогорку окуу жайды бүткөм деген дипломуңуздарды көрсөтсөңүздөр, бул сиздердин интервьюдан өтүп кетишиңиздерге өбүлгө түшөт, достор. Достор, биздин бассейн дагы жабылып калды. Убакыт өтүп жатат. Азыр күз мезгили, сууктап калды Америкада. Ошон үчүн биз мурда футболка чайын жүрсөк, азыр үстүбүздөн чып тама кийип жүрбөсөк, суук тийип калабы деп ойлойбуз. Анан грин карта оюнуна катышам деген жаш жигиттер болсо, 21 жашка чейин ата-энеси менен катышса болот. Эгер бул оюнга үй бүлө кандай катышат, ошону сиздерге дагы бир ооз түшүндүрүп кетейин. Грин картага үй бүлө катышыш үчүн основной заявитель деп коет. Эгерде үй бүлөнүн жолдошу основной заявитель болуп грин картага заявка толтуруп атса, өзүнүн жубайын кошот, өзүнүн, мисал алсак, 3 баласы болсо, 3 баласынын данныйларын кошот. Андан тышкары жубайы өзүнчө толтурса болот. Жубайы основной заявитель болуп
главный болот. Анан өзүнүн заявкасынын астына өзүнүн жолдошун кошот. Андан тышкары 3 баласын кошот. Анан грин карта учуруп жатканда, толтуруп жатканда жолдошунун жубайынын жанагындай эле айтып кеткендей загранпаспорту анан 11 бүткөн аттестаты болушу керек. Бул эмнеге үчүн жолдошу толтурат, эмнеге үчүн жубайы толтурат деген суроого, анткени сиздер 2 грин картага катышып жеңүүгө болгон максатыңыздар 2 эсеге өсүп атат. Эгер жубайы утпай калса, жолдошу утуп калышы мүмкүн. Эгер жолдошу утпай калса, жубайы утуп калып, үй бүлө толугу менен Америкага кеткенге уруксат алат, эгер интервьюдан өтсө. Анан айтып кетчү нерсе, көп биздин мекендештер суроо берип калат. Мен Россияда жашайм, мен Германияда жашайм, мен Америкада жашайм. Биз грин карта оюнуна катышсак болобу деп. Болот. Сиздердин митиркеңиздерде каяктан төрөлдү деген пунктта сиздер Кыргызстандын жараны болуп эсептелесиздер. Сиздер Германиядасыздарбы, Америкадасыздарбы, Россиядасыздарбы? Кыргызстанга бөлүнгөн 2300 грин картага кошулуп, грин карта ойносоңуздар болот. Бирок төрөлдү деген жерге Кыргызстанды жасасыздар, азыр каякта жашап атасыздар деген жерге Германиянын, Американын, Россиянын адрестерин көрсөтсөңүздөр болот, достор. Анан дагы бир кошумчалап кетүүчү нерсе, эгерде жанагы биздин мекендешибиз кыз жигиттер 18 жашка чыгып, грин карта оюнуна катышып, грин карта оюнун утуп, кийин интервьюдан утуп, Америкага келген учурда колуңуздарга грин карта аласыздар. Анан 5 жылдын өтүшү менен эгер сиздер Американын жарандыгын алып, колго паспорт тийгенден кийин өзүңүздөрдүн ата энеңиздерди кандай десем, воссоединение семьи деп чакыртып алсаңыздар болот. Анан сиздердин чакыруудан кийин, сиздердин ата энеңиздер Америка Кошмо Штатына келгенден кийин убакыттын өтүшү менен ал адамдарга да грин карта берилет. Кийин Американын жарандыгын алса болот, достор. Урматтуу мекендештерим, негизинен алганда азыр биздин Алмаз KG USA YouTube каналыбызда катталуучулардын саны 13500 болду. Көптөгөн мекендештер мага күн сайын 300, 400, 500 суроо берип турат. Мен ошол суроолордун баарына жооп бергенге аракет кылам. Анан көп мекендештерибиз менден сурайт, Америкага кандай барса болот, кандай жолдору бар, грин картадан тышкары кандай визаларды алсак болот деген учурда мен ар дайым биздин Telegram каналыбыздын ссылкасын ылдый жакка коюп коем. Ошол видеонун астына же болбосо ошо суроого ошо ссылканы коюп коем. Көптөгөн мекендештерибиз YouTube аркылуу биздин Telegram каналга кирип, көптөгөн маалыматтар менен таанышып жатат. Анткени биздин Telegram каналыбызда 6 администратор бар азыр. Анан бул администраторлордун баардыгы абдан билимдүү жаш жигиттер. Көптөгөн биздин ошол каналдагы мекендештерибиздин суроосуна күн сайын жооп берип турушат. Эгер сиздер биринчи жолу грин карта оюнуна катышып, коркунуч сезими болатса, биз утабызбы, утпайбызбы деп ойлосоңуздар, биздин группанын 2 администратору Мека Айым жана Нуман мырза 3-4 жылдан бери ушул системада кайнап, көптөгөн туугандарына, тааныштарына, досторуна грин карта заявка толтуруп берип, көптөгөн биздин мекендештер грин карта утуп Америкага келген адамдар бар. Эгер сиздер ошол биздин Мека Айым менен Нуман мырзага Telegram аркылуу кайрылсаңыздар болот, личкасына жазсаңыздар болот. Башка официалдуу фирмалар сиздерге грин картаны 1000 сомго толтуруп берсе, биздин 2 администраторубуз сиздерге жардам катары өзлөрүнүн убактын кетирип, анткени бир адамга грин карта толтуруш үчүн 30 гана мүнөт берилет.
ошол 30 мүнөттүн ичинде баардык данныйлардын баарын туура киргизип, аягында confirmation номер деген 15 цифрадан, буквадан турган confirmation номерди принтерден чыгарып, анан ошол принтерден чыккан confirmation номерди бир жерге катып жоготкостон эмдиги 2023 жылы ушул эле Американын Гост департаментинин сайтына кирип текшерип, уттук же утпадык деген суроого жооп алсаңыздар болот. Бул жооп алуу 5 майда башталат 2022 жылы. Бирок ошол эле бир күндө же бир жумада бир айда бүтпөйт. Ошол жылдын октябрь айына чейин, кийинки грин карта оюну ойнолгонго чейин маалыматтарды алып, ай сайын кирип текшерип турсаңыздар болот. Кээде мындай болуп калат, башында текшерсеңиздер сиздер утпай каласыздар. Андан кийин 2 айдан кийин, 3 айдан кийин кирип, кайра текшерсеңиздер, сиздер утуп калышыңыздар мүмкүн. Анткени силердин астыңыздардагы уткан кишинин интервьюга чейин бир туура эмес иштери болуп калса, ал киши чектетилет дагы, утпай калган кишилердин арасынан кайра грин карта оюнун уттуңуз деп, ошол списокко кошулуп калышыңыздар мүмкүн, достор. Бул знак ден соолугу чектелген адамдар үчүн ушул жерге машинасын кое турган знак. Эгер бул жерге башка адамдар келип машинасын коюп койсо, определенный штраф алат. Ошон үчүн эгерде Америкага келип калсаңыздар, ушундай знакты көрсөңүздөр, машинаңыздарды койбоңуздар деп айтмакчымын. Анан лотерея оюнуна үй бүлө катышып атканда мындай суроолор дагы берилип жатат. Бизде Кыргызстанда негизинен алганда граждандык брактар көп экен. Эки адам үйлөнөт, бирок ЗАГСка барып үйлөндү деген баракчасын албайт, жашап жүрө беришет, кийин балалуу болушот. 2ден, 3дөн, 4дөн балалуу болушуп, анан азыр грин карта оюнуна катышабыз десе, ар кандай суроолор жаралып атат. Эгер сиздер үй бүлө болуп, жолдош менен жубайынын ортосунда нике тууралуу баракчаңыздар жок болсо, сиздер грин карта оюнуна азыр катышсаңыздар дагы, кийин интервьюга барганда интервьюдөн өтпөйсүздөр. Анткени Америка Кошмо Штаты документтерге так. Эгер эки кишинин ортосунда кагаз түрүндө, документ түрүндө үй бүлө деген тастыктоо жок болсо, консул сиздерге отказ берип коет. Ошон үчүн сиздерден суранып кетүүчү нерсе, эгер сиздер үй бүлө болсоңуздар, нике тууралуу баракча жок болсо, азыр деле убакыт бар, ЗАГСка барып, биз мынча жылы үйлөнгөнбүз, ошол тууралуу баракчабызды алалы деген оюбуз бар эле деп, определенный акча сурайбы, же кандай болот, өзүңөрдүн заявленияңарды жазып, ошол баракчаңыздарды алып коюңуздар. Андан кийинки дагы бир суроо мындай болуп калат. Мага көп мырзалардан дагы суроо түшүп калат, көптөгөн айымдардан да суроо түшүп калат. Мен азыр жолдошум менен жашайм. Биздин 2 балабыз бар, бирок мурдагы турмушуман менин дагы 3 балам бар. Ошону кантебиз? Заявкага кошобузбу же кошпойбуз деп калышат. Эгер сиздер грин карта оюнуна үй бүлө менен катышып, азыркы жашап аткан жолдошуңар менен же жубайыңар менен заявка толтурганда, эки эле балаңарды кошуп, мурдагы турмуштан 2 же 3 балаңыздарды кошпой койсоңуздар, сиздер кайра грин карта оюнунан утулуп калышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн мурдагы турмуштан канча балаңыздар болсо дагы, ошол балдарды грин карта оюнуна кошушуңар абзел. Ансыз болбойт, достор. Анан дагы бир негизги маселе, мага мынтип сурашат. Менин жаңы төрөлгөн балам бар, 1 айлык, 2 айлык, ошолордун сүрөттөрүн коебузбу деп. Негизинен грин карта оюнуна катышып жатканда, жана айткандай, жолдошу главный заявитель болуп толтургандан кийин жубайын кошот, анан 3 баласын кошот. 3 баласы 21 жаштан өйдө болбош керек. Анан азырынча грин карта толтуруп атканда алардын митиркеси жарайт. Анан кийин эгер грин карта утуп калсаңыздар, 2022 жылы диез 260 деген форманы толтурасыздар да. Ошол учурда сиздер
толук маалыматты бересиздер. Ошол форманы толтуруп, анан Америка Кошмо Штатынын Кентукки штатына жибересиздер. Бул эмне үчүн? Сиздер грин картага ойноп аткан учурда сиздер загранпаспортду колдонуп атасыздар, митиркени колдонуп атасыздар. Болду, андан башка эч документтин бул жакта кереги жок. А кийин 260 диез 260 форманы толтуруп атканда ошол жактан болгон анкетадагы суроолорго так жана даана жооп беришиңер керек. Аякта ар кандай өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн. Анткени сиздер грин карта ойноп аткан учурда 2 балаңыздар болсо, грин картага толтуруп бүткөндөн кийин 3-чү балаңыздар төрөлүп калышы мүмкүн. Ошол төрөлүп калган баланы кошосуздар. Эгер сиздер бир шаарда жашап жатып, ошол адрести грин картага толтурсаңыздар, мен бул жакта жашайм деп. Эгер сиздер грин карта толтуруп бүткөндөн кийин башка шаарга көчүп кетсеңиздер, ошол диез 260 формага адресиңиздерди өзгөртүп жасасыздар. Анан ошол бир жылда болгон өзгөрүүлөрдүн баарын кошосуздар. Эгерде мырза грин карта толтуруп жаткан учурда бойдок болсо, грин карта толтургандан кийин үйлөнүп калса, жубайыңыздардын маалыматын ошо диез 260 формага кошосуздар. Эгер биздин айымдар грин карта толтуруп жатканда баягы күйөөгө теелек болсо, анан грин карта толтургандан кийин экинчи жылы турмушка чыкса, ошол турмушка чыккан жолдошунун данныйларын да толтурат. Анан дагы бир суроо, бул грин картага толтуруп аткан учурда үй бүлөдө 5 киши деп коелу. Жолдошу, жубайы, 3 баласы бар. Ошол 5 киши тең сүрөткө түшүп, грин картага заявка толтурганда 5 кишинин сүрөтү коюлат. Бул жерде айырмасы жок. Бала жаңы төрөлдүбү, же 1-класста окуйбу, же 8-класста окуйбу, же 1 айлыкпы, же 1 жумалыкпы. Мындай алсак, сиздер балалуу болдуңуздар, анан грин карта оюну башталып калды. А балаңыздар болгону 2 жума болду роддомдон чыкканына. Ошол 2 жума мурда роддомдон чыккан кичинекей наристени дагы фотосалонго барып, өзлөрүнүн шарттары менен сүрөткө түшүшүңөр керек. Азыр мен сиздерге ошол сүрөт жөнүндө кичине маалымат берейин, андан кийин дагы улантабыз достор. Достор, мен азыр ошо мен жашаган комьюнитинин офисинде турам. Бул жакта 4 чоң үй бар. Биздин комьюнитиде бир 300-400гө жакын үй бүлө турат. Анан ошол үй бүлөлөр ар кандай суроолор болуп калса, ошол биздин офиске келебиз дагы маселебиздин баарын чечип алабыз. Америкада ошондой комьюнити болот. Ошол комьюнитинин ортосунда бир офис болот. Ошол офис ошол комьюнитиде жашап аткан кишилердин проблемасын чечип берет. Ар кандай тазалыкка жооп берет, кышында карды күрөйт, жайында гүл өстүрөт дегендей. Анан сиздердин оплатаңар туура кетип атабы, туура убагында төлөп атасыздарбы, светке, газга, мусорго баардык нерселерди текшерип, эгер кечигип барсаңыздар, сиздердин баягы онлайн аркылуу электронный почтаңарга информация жиберип турат. Достор, анан сүрөт боюнча, бул сүрөт деген абдан маанилүү нерсе. Мен өткөндө айткам, өткөн жылы дүйнө жүзү боюнча 14 миллиондон ашык киши грин карта оюнуна катышкан. Анан баягы грин карта оюну башталгандан кийин эле 5 миллионго жакын киши четтетилген оюнда. Автоматически. Муну деген ар бир киши отуруп, кагаздарды карап, ким деп санабайт. Бул компьютер эсептейт. Компьютерден эгер сиздер сүрөткө түшсөңүздөр, фотосалонго барып, эгерде бир жеринде эле кичине чачыңар туруп калса, ошо чачын алып койсо, фотомонтаж деп коет. Ошо фотомонтаж жасалып калса, монтаж эмес, бул кандай деп коет? Ошо кичине өзгөртүү киргизсе, ошо Photoshop деп коет. Photoshop кичине колдонсо, компьютер резко билип коет дагы, анан сиздердин ошол бир тал чачыңыздарды Photoshop аркылуу алган үчүн үй бүлөнүн баарын грин карта оюнунан чыгарып коет. Достор, негизинен алганда бул грин карта оюну бекер оюн, эч кандай акча төлөбөйсүздөр. Бирок мындай маселе жаралат. Кийин сиздер грин карта утуп интервьюга барардын астында полный пакет документ даярдашыңыздар керек. Ошондо чыгашалар башталат да. Ошон үчүн абдан жакшы ойлонуш керек.
грин карта оюнуна катышаардын астында. Көптөгөн мекендештердин максаттары бар. Америкага келип, жашап, иштеп, грин карта уталы деген. Кээ бир мекендештерибиз бар, грин карта оюнуна катышат, кийин грин карта утуп алгандан кийин, анан чыгашалар башталганда, анан отказ берип, баягы утам деген кишилерге бут тозуп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн грин картага оюнуна катышаарда кийин чыгаша болом, ошол чыгашалардын баарына макулмун деген ой менен катышыш керек да. Негизинен алганда кийин сиздер грин карта утуп калсаңыздар, сиздерди медицинский осмотрга жиберет. Бул медицинский осмотр Бишкек шаарындагы болгон эле больницадан өтө бербейт. Негизи бир 2 эле больницадан өтөт экен. Ошол больницага бараарда сиздердин мурдагы ар бир кишинин медицинский карточкасы болот. Ошо медицинский карточкада сиздер алган прививкаларда жазылыш керек да. Баягы манту деп коебуз го, мектепте окуп жүргөндө сайлат, кийин 11-класстанбы, мен точно билбейт экенмин. Ошол карточкаңарды медицинский осмотрга барганда алып алышыңыздар керек. Медицинский осмотрга барганда дагы ар бир адамга акча төлөнөт. Чоң кишилерге $200, ичинекей балдарга $170 болуш керек. Ар бир адамга. Үй бүлөдө 5 киши болсо, жолдошу жубайына $200 төлөнөт. 3 баласына $173 төлөнөт. Анан ошол медицинский осмотр эмнеге өтүлөт? Анткени Америка өзүнүн территориясына кирип жаткан адамдардын ден соолугу чың болушун каалайт. Ар кандай жугуштуу, оорулуу адамдарды киргизбегенге аракет кылат. Мисал алсак, бир эле оорун айтып коелу, туберкулез оорусу болбош керек, достор. Анан ошол сиздер медицинский осмотр өткөндөн кийин ошонун заключениясы пакетке салынат дагы, кийин ошол заключение бул Американын иммигрейшне чейин келет. Андан тышкары сиздер кийин полный документтердин баарын даярдап, интервьюга кирген учурда ар бир адамга интервьюнун астында акча төлөнөт. Бул акча дагы $300-330 тегерегинде болот. Эгер үй бүлөдө 5 киши болсо, $1,500 уже интервьюнун астында төлөнөт. Бул акча кайра интервьюдан өтөсүздөрбү, өтпөйсүздөрбү, кайра кайрылып келбейт. Ошон үчүн мындай эсептеп коюш керек. Ар бир грин картага катышып аткан адам грин карта уткандан кийин самолетко билет алганга чейин $700-800 расход болот, достор. Андан кийин эгер Америкага учам деп калганда билет алыш керек самолетко. Ал дагы расход. Азыр билеттин баасы $700 тегерегинде. Детскийлер арзаныраак болуп калышы мүмкүн. А так взрослый билеттер үй бүлөдө 5 адам жанагындай санап аткан жолдошу жубайы 700дөн болгондо $1,400, андан тышкары 3 баласына билет алыш керек. Ошондой чыгашалар болот. Ошон үчүн баардыгыбыз терең ойлонуп, документтердин баарын даярдап, анан грин карта оюнуна чын көңүлдөн мен утам деп барыш керек. Бирок эгер сиздер грин карта оюнуна катышып утпай калсаңыздар, эч кандай сарсана болбоңуздар, депрессияга түшпөңүздөр. Бул жылы утпай калсаңыздар, эмки жылы утасыздар. Анткени кээ бир адамдарыбыз бар, бир жолу ойноп грин карта утуп алган адамдарыбыз бар Америкада. Кээ бирөө 5-чи жолу уткан, кээ бирөө 7-чи, 8-чи, 10-чу жолу уткан адамдарыбыз бар. А грин карта утпай калсаңыздар, кийинки берүүлөрдү айтабыз. Америкага келе турган көптөгөн жолдор бар, туристический виза деген бар, окуу боюнча ар кандай программалар менен студенттер келсе болот. Үйлөнүү, нике боюнча Американын гражданине же гражданкасына турмуш куруу аркылуу кирсе болот. Анан эгерде Американын өлкөсүнө $1 миллион алып кирип, мияктан ишкана ачам деген дагы визалар бар. Андан тышкары таланттуу адамдарга дагы виза берет. Эгер сиздердин талантыңыздар дүйнөнү таң калтырган күчтүү спортсмен, ырчы,
ар кандай таланты бар балдарга да берилет. Ошон үчүн грин карта оюну бүткөндөн кийин биздин YouTube каналда дагы, Telegram каналда дагы көптөгөн визалар боюнча жакшынакай материалдар чыгып турат. Ошону менен ушундай кичинекей кыскача видео болду. Эгер сиздердин сурооңуздар болуп калса, биздин Telegram каналга катталып, ошол жерден мага суроо берсеңиздер болот. Мен жооп берсем жооп берем, колдон келишинче. Эгер мен убактым жок болуп калса, биздин Telegramда жана айткандай 6 админ директор бар. Алардын бүт баары грамотный, сиздерге жардамын берет, ойлорун айтат, кеңештерин берет. Андан тышкары ошо грин картага катышам деп калсаңыздар, Мекайым менен Нуман мырзага кайрылып грин карта толтурсаңыздар болот. Алар фирмаларга караганда арзаныраак, эки эсе, мен жанагы айткандай 500 сомго, а фирмалар 1000 сомго толтурат. Анын үстүнөн мен акыркы бир сөздү айтып кетейин. Фирмаларга барсаңыздар, фирмалар сиздерден 1000 сомду алыш керек, биринчи задачасы. Анан сиздерге грин карта оюнуна заявка толтуруп бериш керек. Анан сиздерге аягында confirmation номер бериш керек. Ошо confirmation номер менен сиздер кийинки жылы текшересиздер да. А кээ бир фирмалар ошол confirmation номерди бербей коет дагы, сиздерге айтып коет, эмки жылы келсеңиздер, биз ошо confirmation номер менен сиздерди текшеребиз, эгер утсаңыздар куттуктайбыз дейт. Анан өткөндө мен бир эки эже менен сүйлөшүп калсам, экөө тең айтты. Биз ошо Бишкек шаарында бир фирмага барганбыз, грин картага заявка толтурганбыз, бизге confirmation номер берген жок, $1000 төлөдүк. Анан эмки жылы 5 майда барсак, фирма түйөрдү менен жок экен деп. Же confirmation номерибиз жок, же грин картанын дайны жок, же уттукпу, уткан жокпуз, билген жокпуз. Быйыл өзүбүз эле толтурабыз, же болсо сиздер айткан ишенчиликтүү жигиттер менен толтурабыз деп. Анан фирманын дагы бир жери бар. Сиздер барганда силердин данныйлар фирмада калып калат. Анан сиздер грин картага катышасыздар. Анан эмки жылы сиздер катышпасаңыздар дагы фирма өзлөрү толтура берет. Силердин данныйлардын баары бар да. Анан эгер силер случайно утуп калсаңыздар, анан силерден сүйүнчү алганга аракет кылышы мүмкүн, $5000, $10,000 деп. Эгерде кийинки жылы сиздер грин картага катышам деп заявка толтурсаңыздар, фирмадагы толтурса, эки заявка, бир адамдын атына эки заявка түшкөндө компьютер автоматически ал утушту бербейт, чектетип салат. Анан ошон үчүн кээ бир биздин жарандар 5 жылдап, 10 жылдап ойноп жүрүшөт. Өзлөрү да толтурат, фирма да толтурат. Ошону дагы ойлоп коюңуздар. Сиздерге ден соолук, жакшынакай бакыт таалай, аман эсен болуңуздар. Дагы көптөгөн маалыматтарды сиздерге берип турабыз. Мына сиздер көргөндөй кеч кирип кетти. Эртең Кудай буйрса 1-2 мечитти тартып сиздерге тартуулаганга аракет кылам. Жаратканыбыз баарыбызга күч кубат берсин. Аман эсен бололу. Кийинки эфирлерден жолукканча сак саламатта болуңуздар достор. Чын жүрөктөн сиздердин Алмаз деген жигитиңиздер деп видеону бүтүрүп коеюн.